Мигранттар боюнча аябай жакшы маселе көтөрүлүп атат. Бул жерде мурдакы 2 жыл мурдакы менен азыркыны салыштырып болбой калыптыр да. Мен кече жакында өзүм деле Россия Федерациясына жүрүп келдим. Мурдакы жумада 3 региондун губернаторлору токтом чыгарыптыр. Мигранттар таксовать эткенге, ашканаларда иштегенге, же болбосо бир отелдерде иштегенге тыюу салынат деп. Жалаң гана курулуш тармагында гана иштегенге уруксат депчи. Бул Калужский область, Ханты-Мансийский автономный округ жана Тюменский область. Губернаторлар өздөрүнүн токтому менен эле ошол мигранттардын иштөөсүнө бөгөт коюп атат. Ачыгын айтканда, ушул боюнча бир тереңирээк азыр Адахам Кимсанбаевич туура айтты, мамлекеттик орустардын думасы менен жогорку кеңештин ортосунда бир комиссия түзүп катуураак иштебесек, анда биздин таможенный союзда турганыбыз бекерден бекер эле болуп атат. Анан жана Москва регионунда иштегендер болсо, жана медициналык жана башка документтерин турлаш үчүн Сахарова деген жерге 100 километрден алыс жерге. Эртең менен барып, кечке кезек күтүп, орус тили боюнча сертификаттарын, медициналык кагаздарын алып атышат. А орус тилинен алган сертификаттарын кайрадан эле полициялар текшерип, жарайбы, жарабайбы деп өздөрүнчө экзамен алып, жанагы мыйзамдуу түрдө алынган сертификаттарын кайрадан алып коюп атышат. Ушул боюнча мындай катуураак киришип койсок, бир протоколдук тапшырмаларды берип, бир оперативдүү түрдө. Өткөн жумада мен бул теманы көтөргөм. Мына Россияда ушул мыйзам, жаңы мыйзам аркылуу бир топ мигранттарга орчундуктар жаратылды. Миңден ашык киши катар менен турушат да, медосмотр өтүш үчүн. Медосмотр 6000 рубль турат. 3 квартал сайын, мындай квартал сайын сен ошого медосмотр өтүш керексиң. Эми урматтуу төрага, сиз дагы мына иш сапарга баратасыз, буюрса ошол теманы көтөрсөңүз жакшы болот эле. Анан президенттин өкүлүнө, президент дагы биздин президентке, Россиялык президентке ошол кайрылса, себеби ачык эле сүйлөш керекпиз. Же таптакыр мигранттар тияктан кетиш керекпи? Же кандай болот? Себеби бул мыйзам менен чындыгында проблемалар бир топ эле пайда болду. Же алар Россиялык жаранды алыш керекпи? Же давайте анда жарандылык боюнча сүйлөшөлү, эки атылдык боюнча, ушундай эки жарандылык боюнча макулдашууну түзөлү. Алар макул болсо, ушундай сүйлөшүүлөрдү баштабайлыбы анда? Себеби мына көрүп атасыз го, өтө проблема чоң болот атат да бул. Кичинекей эле мындай мыйзамды бузса, сразу кара тизмеге кирип, уже Россияга кире албайт экен. Бул дагы менимче эми биз ушундай жөн эле кара берсек, бул туура эмес болот да. Ошондуктан урматтуу төрага, президенттин өкүлү, силерден сураныч, ошол маселени көтөрсөңүз. Урматтуу төрага, сиз мына Россия Федерациясына жакын арада барасыз. Анан Алмаз Акунжанович, мен билишим боюнча 24 февралда дагы Акылбек Үсүнбекович дагы ошо ЕАЭПтин алкагында премьер-министрлердин жолугушу болот экен. Эгерде сиздер туура көрсөңөр, ЕАЭПке биз кирдик. ЕАЭПке киргенде биз 4 эркиндик алганбыз. Бул товардын жүрүшү эркиндиги, биздин жумушчулардын кыймылы, капитал жана кызмат көрсөтүү. Мына бизде, урматтуу коллегалар, мен сиздерге эмне үчүн муну айтып кеттим? ЕАЭПтин алкагында келишимдер бир сыра карап койсок. Товардын жүрүшү, кече мына Казакстандын биздин ишкерлер проблема болду. Жумушчулардын күчүнүн кыймылы. Мына азыр Дастан Далабаевич айтып кетти. Медицинский осмотр өтүш керек, же андай ушул бир шылтоолор менен бизге чектөө болуп атат. Капиталдын жүрүшү. Капиталдын жүрүшү Россиядан биздин балдарыбыз Кыргызстанга акчаны өткөзүш үчүн ал жерде да чектөө бар. Кызмат көрсөтүү дагы, балким ал жерде дагы чектөө болуп атат. Биздин ЕАЭПте 2 министрибиз бар. Бул жерде мурда кызматы жок болгондо аябай жакшы кооз сөздөрдү сүйлөйт эле. Ошо 2 министрдин да үйүнү чыкпай калды дагы. Мен билишим боюнча ошо министр
именно ушу таможня багытында министр болуп иштеп атат. Ушул маселелерди көтөрүш керек. Ады эле биз мына кыйналып беребиз, биздин ишкерлер, биздин ушу Россия жүргөн жарандарыбыз. Ошон үчүн Талант Турдумбаев, сиз дагы жакшылап даярданып, бул жерде мына Жанар Кубанычбеков, сизде дагы ушу келишимди, ошо келишимдерди карап чыгып, ар бир кайсы жер тоскоолдук болуп аткан болсо, ушуну ачык айкын айтканына убакыт келди, урматтуу коллегалар. Рахмат. Мен мына өткөн жумада Орусия Федерациясында болдум. Чын эле миңдеген биздин Орусиядагы мекендештерибиз жанагы медициналык кароодон өтүү маселеси боюнча абдан тынчсыздануусун билдирип жатышат. Анткени 6100 рубль акча кетип атат. Бул эми айлыгынын бир топ бөлүгү ошол жака кетип атат деп абдан мындай кабатыр болуп атышат. Жаңы мыйзам ишке кирди. Мен комитеттин төрагасы катары мамлекеттик думанын тиешелүү комитетинин төрагасы Калашников мырзага кат жолдогонбуз. Ушул жума күнү мына сиз дагы делегация менен 20 февраль күнү баратасыз. Урматтуу төрага, сиздин дагы жолугушунун Володя мырза менен жолугушуудагы эң негизги маселелердин бири ушул маселе каралат деп ишенем. Бакыт Эргеш айткандай, биздин Евразиялык экономикалык биримдикте бир канча министрибиз, бир канча өкүлдөрүбүз килейген айлык алып отурушат. Ошол мыйзамда мамлекеттик дума карап атканда бир гана сөз киргизип коюш керек эле. Бул Евразиялык экономикалык мүчө өлкөлөргө тиешеси жок деген. Ушул бир сүйлөм менен биз миңдеген мигранттарыбызды ушундай бир кабатырлануусуна чектик коет элек. Мына ошого окшогон маселелерди дагы иштебей атканы абдан өкүндүрөт. Ошондуктан алардын дагы биз эмне үчүн ошол жакта жөн эле мындай Орусияда отурбастан мурдагы партиянын лидерлери мурда Кыргызстанды мынтип оңдош керек деп акыл үйрөтүп жүргөндөрдүн бардыгы азыр ошол жакта кызмат алгандан кийин оозу жабылып отурушат. Ошолор ушундай маселени иштеш керек эле. Ошолорду биз карап, керек болсо чакыртып ушул парламентте сурашыбыз керек. Анткени ошол мыйзам долбооруна мамлекеттик дума карап атканда бир дагы коңгуроо каккан эмес. Мына азыр дагы биз тиешелүү комитет кат жолдодук. Мына сиз өзүңүз барганда дагы ошол беренени киргизиш керек деп ойлойм. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө бул мыйзамдын тиешеси жок деген берене киргизсек, биз мекендештерибизди мындай бир топ нерседен сактайбыз деп ишенем. Урматтуу кесиптештер, мына сырттагы жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз жөнүндө көп маселе көтөрүлүп атат. Бул абдан туура маселе. Мына Кадамжай районунан Бегмат Өтөнбаев деген мырза бар, көптөгөн жылдар бою ошол жерде иштеп келген. Бир канча айдан бери үй бүлөсү ал жакта да, өзү бул жакта. Ал жака кирүүгө тыюу салынган. Эмне үчүн? Жол эрежесин бузгансын деген айыпты койгон, айып пулду төлөгөн, эч кандай маселе жок, бирок баары бир кара тизмеге киргизген дагы ал жака киргизбей атат. Биз мындай кылсак, Талант Турдумбаевич, эртең барганда сөзсүз түрдө азыр туура айттыңыз, бул маселе көтөрүлөт. Болгондо дагы бул биздин комитеттеги эл аралык жана миграция маселеси боюнча комитетте көтөрүлөт. Биздин дагы ал жакта коллегаларга айта турган сөздөрүбүз бар. Талант Турдумбаевич, эгер туура көрсөңүз, эгер эртең ушул жерде Москвада жолугушуу болуп аткан кезде мына ошол жогорку кеңеш менен мамлекеттик думанын ортосунда биргелешкен деп түзөбүзбү? Же жогорку кеңештин бир тараптуу кылып түзөбүзбү? Бир комиссия түзүп туруп эле ошол Россиянын эң чоң шаарларында иштеп аткан биздин жарандардын абалы жөнүндөгү маселени бир сыйра барып көрүп келиш керек. Себеби ал жерде аябай момундай социалдык маселе толуп турат. Мүмкүн ага Тышкы иштер министрлигин, Эмгек министрлигин кошо киргизип туруп анан барып жеринен изилдеп келип, анан тийиштүү мыйзамдарга биз маселени коюшубуз керек. Мен Дастан Далабаевичке кошулам пикирине. Эгерде ошондой болуп атса, мына жакынкы мезгилде жарыялашты 1.200.000 жакын кыргыз жараны ал жакта иштеп атат. Анда биз кош жарандуулук жөнүндө маселени коюшубуз керек болот. Эгерде алар милдеттүү түрдө мажбурлап Россия атуулдугун алууга мажбурлап аткан болсо, алар кандай кылыш керек? Киндигин үзө албайт. Ошондуктан биз алардын маселесин карашыбыз керек, дагы өтө чоң даражада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек.